2 күндүк иш сапарымда эң эле ушул Токтогул КЭСинен чыккан электр энергия ушул 500 киловатттык Төлөбердиева көмөк чордонуна келет. Ошол көмөк чордонун ишмердүүлүгү менен тааныштым. Себеби ал жерде релейлик защитада, мындайча айтканда, капиталдык салымдар болуп, чет мамлекеттик компания ошол релейлик защитанын оборудованиясын коюп, кабелдерин алмаштырып атат. Ошол өзүнүн нугунда график менен жүрүп атыптыр. Ал компаниянын жетекчилиги менен сүйлөшүп, Кудай буйрса өз убагында бүтүрөбүз деп атат да. Релейлик коргоо системасы өзүңөр билгендей, бул эң биринчи ошол биздин көмөк чордондордун мындайча айтканда көйгөйлүү маселелердин бири болот да. Ошону алмаштырып атыптыр. Андан кийин ошо Талас областында 5 рейс бар. Ар бир рейске кирип чыктым. Көп көйгөйлүү маселелердин бири көп 35-110 киловольттук подстанциялардын эмеси менен ишмердүүлүгү менен тааныштым. Ошол жерде 35 киловольттук подстанциянын резервдик трансформаторлорун караганга, ошол жерде мисалы үчүн бир 35 киловольттук подстанция болсо, ошол жерде бирден трансформаторлор бар. Ошолорго экинчи трансформатор койгонго тапшырма бердик. Бүгүнкү күндө бизде дүйнөлүк банктан дагы ушул 35 киловольттук трансформаторлор келип атат. Ошонун алкагында ушул экинчи трансформатор, бошогон трансформаторлорду ушул Талас областына жөнөтүп, ошолорду койгонго. Анан коллектив менен Талас областынын жетекчилигинин коллективи менен жолуктум. Коллективде көйгөйлүү маселелер ошол дагы эле спецмашина, мисалы үчүн служба изоляция, анан чоң грузовой машина баягы Бишкектен азыр көп товар ташып атпайбы, ошондой маселелер бар экен. Дагы бир маселе буларда тепловизор маселеси экен. Аны улуттук электр тармактарына тапшырма бердик. Кудай буйрса, анын маселесин чечип беребиз. Эми бардык жерге барганда өзүңөр билесиңер, бул айлык маянасы. Айлык маянасын дагы ушул Кудай буйрса сентябрь айынан да карап беребиз деп убада бердик. Кудай буйрса аны караштырып атат улуттук электр тармактары ал боюнча. Объектилерде көп жерлерде, мисалы үчүн ошол капиталдык ремонтко туш келген, өткөндө келгенде ошол Бакай Ата районунун көрүп, Рест райондук электр тармактарын көрүп, ошол жерге тапшырма берип кеттим эле. Бүгүнкү күндө ремонтун жасап, бүтүп, зыңкыйтып коюптур. Ошол подвалдары, помещениялары бар эле, алардын баарын тең ремонттоп, Кудай буйрса, ишке киргизип коюптур. Ал эми бул бирден бир министрликтин планы, бул бүт кызматкерлерге энергетика системанын кызматкерлерине шарт түзүп берүү. Ошондой эле башка рейстер бар экен. Кээ бир жерлер быйылкы жылы ремонтка кирген, кээ бир жерлерде капиталдык курулуш кылыш керек экен. Мисалы үчүн ошол эле Талас рейсинде азыр бүгүнкү күндө телеп атканга байланыштуу татуу көбөйүп, ошол жерлерде рейстин курулушун мына планга киргизип атабыз эмдиги жылга. Андан тышкары Талас областы дагы ушул Аскуя счетчиктерди, акылдуу счетчиктерди коюп атат. Аларды да бир сыйра таанышып чыктым. Кудай буйрса, быйылкы жылы ушу жыл менен 25-жыл менен Талас областы 100% Аскуя счетчик менен камсыз болот. Кээ бир жерлерде 4000, 5000ден калыптыр. Эми аларды Кудай буйрса ушу жыл менен бүтүрөбүз. То есть жоготууларды тапшырма койдум. Жоготуулары план боюнча 12-13%ке чейин экен. Мен айттым, ушу жыл менен 100% коюп бүтсөңөр, 10%ке Талас областы жоготууну түшүрөсүңөр деп. Ушундай пландар менен Кудай буйрса азыр. Анан дагы бир көйгөйлүү маселе бар экен. Бул өзүңөр билгендей, ушу жаш кызматкерлерди мындайча айтканда үй менен камсыз кылуу. Азыр өзлөрүнүн 50 соток жери бар экен. Ошол жерге тапшырма бердим. Давайте архитектура менен байланышып, проектин жасагыла, анан акча каражатын издеп таап беребиз деп. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, ушу Бала Саруу КЭСинде көп, мындайча айтканда, интернет булактарында, башка жерлерде көп сөздөр айтылып атат. Ушул Бала Сарууну куруп койду, бирок ошол КЭСте мындайча айтканда ушул штаттык режимде иштебей атат деп. Ага да өзүм күбө болдум. Бүгүн чыккан суу менен 12 мегаваттка чейин электр энергия берип атыптыр. Эми бул Киров суу сактагычында суунун чыгышы менен байланышы бар. План боюнча 80 миллион киловатт саат быйылкы жылга коюлган. Азыр бүгүнкү күндө 72-73 миллион киловатт саат уже бүтүп. Дагы астыда 6 ай бар. Мен ойлойм, булар 120%ке чейин планын аткарат деп. 6 айдын ичинде ар жакта калган 7 миллион киловатт саатты жөн эле чыгарат, мындайча жетишет. Менин оюм боюнча дагы бир 110-115 миллион киловатт саатка чейин электр энергия чыгарат. Ошон үчүн Бала Саруу КЭСи пландан тышкары керек болсо 110-120%ке электр чыгарганын генерациясын планын аткарышат деп.